Бул маркум Акрам Аскаровдун үй бүлөсү. Алар үй бүлө мүчөсүн жоктоп кайгыда турат. Бир тууган иниси Аскаров Адылдын айтымында, маркум агасы ал күнү кечинде бензин алып келүү үчүн сыртка чыккан. Мен эте жүргөн адам эле талаада иштеп эле көчөгө эмне чыкчы эмес эле анча-мынча чыгып коет эле. Ошо бензинге барам деп сыртка чыгып келатса, уруп кетиптир бир машина. Ошо ким уруп кеткен, эмне болгон билбейм. Эми ошо уруп кеткен адам бизди көрүп аткан болсо, кесин, оны жеп өлтүрүп салбайбыз биз. Адамчылык кылсын, качып кетсе ошо менен кутулуп кетпейт. Кырсыкта каза тапкан Акрам Аскаров эки кыздын атасы. Дыйканчылык менен алектенип үй бүлөсүн багып келген. Жубайы 10 жылдан бери экинчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жаран. Эми өзү жок болсо үй бүлөсүн ким багаары белгисиз. Туугандары унаа менен сүзүп кеткен айдоочу келип үй бүлө мүчөлөрүнөн кабар алышы керек деп жатышат. Больницага апарганда өлбөй калабы эле. Булар эми кесалбанд катыны эки кызынан башка эч кеме жок эле. Адам виждандуу адам мындай ишти кылбайт. Ушинтип качып кеткен болсо, кел мынаяка, келип мыналардан кечирим сура, сени жебейбиз. Сен ушундай, мен ушундай коркуп кетип качып кеттим деп айт, кеткен болсоң деп күйүп жанып отурабыз биз. Ушундай адамдар бар экен дүйнөдө деп. Бул Кара Суу районунун Мачак айылындагы Ош шаарын айланып өтүүчү жол. Мирбек Калыгулов окуя болгон түнү досу экөө шаардан келе жатып, жансыз денени көрүп токтоп, дароо Ош облустук ооруканасына алып барган. Жол ортосунда бир киши жатыптыр да. Ошол моментте жакындап калганда токтоттук сертке. Токтоп эле түшүп, ошол жолдун ортосунда жерде жаткан да. Пульсун текшерсек, ошо моюнда тамырлар соккондой көрүндү. Сразу эле анан тез жардам көрсөтүү максатында көтөрүп машина салдык. Салып областный больницага апардык туура элечи. Бул жерден областный больница жакын, приёмныйын алып кирип врачтарга тапшырдык. Тапшырган мезгилде анан эми ошол жерде кетпей эле биз күтүп турдук. Ошо жакындар келгичектичи. Биз ал жакындар келчи сурап эмне болду, тиригилеби деп сурасак, жок, каза болуп калыптыр деди. Качып кеткен айдоочунун кармоо боюнча азыр тийиштүү видео камералардан кайсы автоунаа ошол жол кырсыгы болгон жерден өткөн. Ошол автоунааларды биз тактап, аларды биз сурап атабыз. Ошол бул боюнча ыкчам иш-аракеттер жүрүп атат. Андан сырткары учурдан пайдаланып жарандарга кайрылып кетет элем. Ушул жол унаа кырсыктарына боюнча маалыматтар болсо, же болбосо көргөн билгендери болсо, кандайдыр маалыматтар болсо, ошол Ош облусу боюнча жол кыймылын камсыздоо бөлүмүнүн 03222 23087 же болбосо мобилдик телефон 0550 27 0028 телефонуна кабар берип коюшуңуздарды суранабыз. Белгилей кетсек, Ош облусу боюнча 3 айдын ичинде 105 жол кырсыгы катталып, 26 адам каза тапкан жана 161 адам жарат алган. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.